Саламатсыздарбы? Түркүн каналына кош келиптирсиз. Бул видеодо панировочный сухари же панировка үчүн колдонулган нан күкүмдөрүнүн үй шартында жазуу жолдору тууралуу болмокчу. Нан күкүмдөрүнүн бир нече жазуу жолдору бар. Нан бышырычта кургатуу, андан кийин майдалоо, же биринчи майдалап алып, анан кургатуу, же кууруу жана башка түрлөрү. Негизги ингредиент бул нан. Бөлкө, батон колдонсоңуз жакшыраак болот. Нан акындан жаңы эмес, 2-3 күндүк болсо андан да жакшы. Алгач нанды 1 см калыңдыкта бирдей кылып кесип алабыз жана аны нан бышырыштын табагына видеодо кылып тизип, алдын ала 180 градуска чейин ысытылган духовканын ичине 10 мүнөттөй салып кургатабыз. Алтын түздө бирдей кызарышы керек. Даяр болгондон кийин духовкадан алып чыгып муздатабыз. Муздагандан кийин майдалайбыз. Ал үчүн үбөлүк менен үбөлүктөп же блендер бар болсо блендер менен майдаласаңыз болот. А эгер нан бышыргыч жок болуп же анын жардамысыз кылууну кааласаңыз, кийинки ыкма сиз үчүн. Кургак көмөч казанды орто жайылтко коюп, кесилген нанды салып, отко кактап, астын үстүн алмаштырып, өңү кызгылт күрөң түс жана катыраак болгончокту кууруйбуз. Эми даяр болгон нанды муздатып, муздагандан кийин блендерге салып, же өткөрүүчтөн өткөрүп майдалайбыз. Ал эми кийинки ыкма бул нанды биринчи майдалап коюп, андан кийин кургатуу же кууруу жолу. Ал үчүн нанды туура блендерге салып, блендердин жардамы менен майдалап, эгер блендер болбосо, видеодогудай теркадан өткөрсөңүз болот. Эми көмөч казанды жайылтко коюп, майдалап алган нан күкүмдөрүн салып, кургак, өңү кызгылт түс жана катыраак болгончокту аралаштырып туруу менен күкүмдөрүн күйгүзбөстөн кууруйбуз. Эми бул даярдалган нан күкүмдөрүн кургак идишке салып, оозун жакшы бекитип, муздаткычта 10 күндөн 3 айга чейин сактасаңыз болот.